Bilimdүүнүн түнү күн дейт. Bilimsizdin günü tün. Жүзүп Баласагын. Бүгүнкү темабыз жаш окуучу балдар жөнүндө жана психология жөнүндө 2 мүнөт угуп коюңуздар. Жамгыр жаган күнү, күн бүркөк, 2 путу жок арабада Англияда миссия бара жатыптыр. Ушундай манайы жакшы экен, күн тийип турат, 2 колу менен арабаны сүдүрөп, ушундай жашоого толбой кетип аткан экен. Алдында Дейл Карнеги кийин миллионер болгон, профессор болгон. Ошону карап туруп айтыптыр да, мен акчам болбосо, жашагым келбей бүгүн өлгүм келди эле. Ушу 2 путу жок чалды карап, анын жашоого болгон кызыгуусун көрүп, мен бүгүндөн баштап эң атактуу жана жашоого кумарланамын деп биринчи жыйынтыгын чыккан экен. Эми эмне билимдүүлөр жөнүндө айтып калдым дең. Японияда жолдо ар бир Япондун шоферу токтойт экен дагы, балдарды кой берип туруп бири-бирин айтат экен. Бул биздин келечегибиз бара жатат деп. Бардыгы эч ким аларды токтотууга дагы мажбур кылбайт экен. Ошондой мамиле менен Японияны, улуу Япониянын келечегине кам көрүшөт экен. Менин темам, урматтуу өкмөт башчылары, урматтуу депутаттар, мына бардык нерсе кымбаттады. Жок дегенде ушу биздин асылдарыбызга, окуучуларыбызга атайын, арзан же бекер машина кылып койсок болот эле деген ойго келдим да. Биз чоң граждандар, инсандар дейли, бардыгыбыз биригип балдар үчүн, келечек үчүн дейбиз. Ушуну 120 депутаттар мурун эле ушундай маселелерди чечип койсоңор болмок деп ойлоймун да. Мен окуп алып, балдардын төлөгөнүн көрүп, анда биздин келечек, жаркын келечек, балдардыкы деген кандай сөз болуп калды, бул эч нерсеге жарабай калды го. Мен сиздерди ушу темада мындай ойлонууга чакырамын да, өзүнчө машина кылып, балдар жөнүндө кам көрөйлү. Эми мына выбор башталып атат. Мен көбүнчө өзүмдүн оюму, сезими көп жерде айтууга туура келип атат. Мен кече дагы айтканмын. Урматтуу талапкерлер, силерден суранышта бардык талапкерлер, бардык партиялар мынтип ойлонойлу. Бардыгыбыздын максатыбыз бир экен. Сиздин дагы, элдин дагы максаты бир экен. Анда бардыгыбыз биригип программаны сонун кылып чыгарып туруп эле шайлоого койбойлубу? Мына эң жакшы, ошондо биз ынтымактуулуктун белгисин көрсөтөбүз. Ынтымактуулуктун белгисин ошондо гана көрсөтөбүз. Эми сөзүм экинчиси бул дайыма спорт жөнүндө. Мен ойлоймун да, азыр аптекалар көп, кафелер көп. Ушундай күн келет. Аптекалар жок болуп, азайып, стадиондор көбөйүп, бизде туура суроо коюлуп атат. Кыргызстанда спорт министри болмой сайын спорт аркага кайтат. Биз министр спорту болмой сайын эч кандай ийгиликке дагы массовый балдарды спортко тартуу, финансы жактарын, стадиондорду эч кандай жакшы жолго кое албайбыз. Бул уже учур талабы. Мына көп депутаттар выбордо айтышты, мен көрдүм. Бул аз да. Урматтуу депутаттар, айтып коюп эле, анын аягына чайын барып, иштеп, талкуулап, коомчулукту өзүңөргө тартсаңар, силер көрүнүш үчүн элечи, 3-4 больной вопросторду элдин көзүн алып чыгат экенсиңер дагы көрүнүп алайын деп. Ошончо аягын тыштап коет экенсиңер. Азыр Кыргызстанда бир гана 2 жылдан бери бизди сүйүнткөн, балкыткан, дүйнөгө таныткан бул спорт болду да. Спорттон башка биз эч кандай азыр позитив ала элекпиз.
Урматтуу президент, siz карасаңыз, министр спорт, биздин спортсмендер, тренерлер, институтта иштегендер, пет колледжде иштегендер, чемпион миралар бар, чемпион Европалар бар. Мына мен барын таныйм Кыргызстан боюнча. Спорт мектептин тренерлери бар, заслуженный тренер бар 30-40тан. Бирөө дагы политика аралашпайт. Байкайсызбы? Спортсмендер биз ушундай ынтымактуу элбиз. Эч качан аралашпайбыз. Биз көйгөйлөрүбүздү жөн эле айтып коебуз дагы аралашпайбыз. Болсо биз улуу спортсмендеринде аралашып, жазып, мындай жеткинчектерди топтосок болот. Колубузда миңдеген окуучулар бар. Биздин маданиятыбыз, тарбиябыз ошого жооп бербейт. Мен азыр ушундан мактап пайдала айтып кетейин. Кыргызстандагы тренерлер, заслуженный тренерлер, мастер спорт международный классадагылар, институтты бүткөндөр. Сиздин ушундай ыйманыңыздарга мен тазим этемин. Биз Кыргызстанды спорт аркылуу өнүккөн мамлекетке жеткирерибизге биз ишенебиз. Спорт тармагында иштегендер. Бизге даже канча жылдан бери же агентствода жетекчибиз, управлениялар, муну шайлайсыңар, муну мындай кыласыңар деп да айткан жок. Мына тарбия. Мен ушундай ыраазы боломун ошо жетекчилериме, агентствого, управленияга. Даже муну шайлап койгула деп айтпайт. Биздин тренерлер ар ким өзүнүн жумушу менен. Биздин тренердин бир максаты чемпион кылуу, баланы ден соолукта кылуу. Ушуга мындай көңүл бурсаңыздар, эми айлыгыбыз аз. Мен эми азыр айта турган нерсе эмес эле. Бирок бул дүйнөдө каждый труд должен вознаграждаться мамлекет тарабынан. Спорт өзү мамлекет тарабынан куралыш керек. Мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек спорт деген. Ошондуктан мына январдан 50% дешет. Куда буйрса, биз ошого дагы ыраазыбыз. Биз спортсмендер, тренерлер мамлекеттин коопсуздугун сактайбыз биз. Биз эч кандай митингдерге дагы чыкпайбыз. Бирок сиздер дагы бизди карап коюшуңуздар керек. 2 жылдан бери бир да Кыргызстанда кубанычтуу кабар болгон жок спорттон башка. Ошондуктан спортту мындан ары дагы өнүктүрөйлү дагы бир жакшы притча бар эле айтып коеюн. Мен орусча айтууга туура келет. Капа болбойсуңар. Орусча сүйлөй албай калсам дагы, эми силерге кичине көңүлдүү болсун деп айтып атам. Один человек, дейт, родился на свет, дейт, учился, дейт, он жил долго на этом свете, дейт. У него все было, дейт, семья был, но у него была надежда, дейт. Он ждал эту надежду, дейт. Он всегда верил, дейт, государству, дейт. Верил, дейт. Он так надеялся, ждал. И наконец-то этот день настал, дейт. Он постарел и умер. Biz ошондой болбошубуз керек да. Biz куру куялга батып алып, мамлекеттерге ишенип, күтүп өмүр бою анан карып өлүп калбашыбыз керек. Азыркы жаштар барында, машыктыруучулар барында спорт алдыга жылдырганда мамлекет спорт жөнүндө кам көрүш керек. Сиздерге чоң рахмат. Дайыма, урматтуу агайлар, мен чынында сиздердин тарбияңызга, маданиятыңарга, балдарга болгон сүйүүңөргө, мамлекетти стабилдүүлүктө сактап жүргөнүңөргө, силердин оюңар чемпион чыгарыш, мен билемин, баарыңар чоң максатты коюп алгасыңар. Куда буйрса Кыргызстанды спорт өнүктүрөт. Жана көп жаман эмелерден биз алыс болобуз. Биздин мамлекет спорт жагынан жана бардык тармактан өнүгөт. Урматтуу агайлар, дагы бир жолу силердин тарбия көргөнүңөргө чоң рахмат. Силерди сыйлап, сапар агайыңар.